Джек Лондон Агазу. Чыгарманы англис тилинен которгон Таалайбек Абдиев, окуган Айбек Бийбосунов. Экинчи аудио бап. Дүйнө дуалы. Энеси үңкүргө калтырып, аң улоого кете баштаганда бөлтүрүк үңкүрдүн оозуна жакындабаш керек деген мыйзамды өздөштүрүп алды. Аны тумшугу таманы менен тоголото түртүп жүрүп, энеси үйрөттү. Анын үстүндө өзүндө коркунуч сезими пайда болду. Бул сезим бөлтүрүккө байыркы ата-бабаларынан миңдеген жашоолор аркылуу келген. Ага жалгыз көз менен канчы карышкырдан өтсө, өз кезегинде алар өзүнүн мурунку карышкырлардан алышкан. Коркуу түндүктүн мурасы. Эч бир жырткыч андан кутула албайт же аны шорпого алмаштыра албайт. Ошентип боз бөлтүрүк маңызын түшүнбөсө да коркууну билип калды. Сыяганы жашоодогу чектөөлөрдүн бири катары кабыл алды. Мындай чектөөлөрдүн бар экенин ал билип калган. Мына ачарчылыкта өзөрүп тамак жегиси келди. Бирок чектөөгө дуушар болду. Үңкүрдүн калың дубалдары энесинин тумшугу менен түртүп, таманы менен тоголото койгону жашоодо бардыгына жол бериле бербейт. Мында көптөгөн чектөөлөр менен тыюулар бар деген ишенимди пайда кылган. Бул чектөөлөр менен тыюулар мыйзам болчу. Ага баш ийүү дененин жан чыдагыс оорусунан оолак болуу, жакшы жашоо дегендик болчу. Бөлтүрүк адамдар ойлогондой ой жүгүрткөн жок. Ал болгону дүйнөнү оорута тургандар менен оорутпай тургандарга гана бөлүп, оорута тургандардан тыюулар менен чектөөлөрдөн оолак болуп жашоонун жыргалын көрүүгө аракет кылды. Мына ушундан улам бөлтүрүк энеси үйрөткөн мыйзамга, белгисиз коркунучка баш ийип, үңкүрдүн оозуна барган жок. Ал жактагы эле ага жарык дубал сыяктуу сезилчү. Энеси жокто ал көбүнчө уктатчу. Ойгонгон соң тамагын кытыгылап, сыртка чыгайын деген кыңшылоосун басып, тынч жатчу. Бир күнү ойгонуп кетип, жарык дубал жактан бир бейтааныш үн укту. Ал үңкүрдүн оозунда булгун турганын билген жок. Өз эрдигинен өзү калтырап, ошол жактан келген жытты искегиледи. Бөлтүрүк бир гана нерсени түшүндү. Бул бейтааныш мурун укпаган үн, демек коркунучтуу. Анткени белгисиздик коркунучтун негизги элементтеринин бири болчу. Бөлтүрүктүн түгү тик туруп, бирок үн чыгарбады. Бул үнгө жооп катары үрпөйө калыш керектигин ал кантип билди? Мындай нерсе мурун болгон эмес, бирок анын корккону ушинтип билинди. Муну түшүндүрүш да кыйын эле. Коркуу сезимин дагы бир инстинкт бекинүү, жашынуу инстинкти коштоду. Бөлтүрүк жүрөгү түшүп коркуп турду, бирок үнсүз, кыймылсыз, өлүк сыяктуу болуп жата берди. Кайтып келаткан энеси булгундун жытын сезип, ыркыраган бойдон үңкүргө атып кирди да, бөлтүрүктү таң кала тургандай назик жалап, эркелете баштады. Бөлтүрүк катуу оорудан аман калганын түшүндү, бирок анын ичинде аракеттенип жаткан башка да күчтөр болчу. Алардын эң башкысы өсүш эле. Инстинкт менен мыйзам баш ийүүнү талап кылса, өсүш баш берүүнү талап кылды. Энеси жана коркуу сезими жарык дубалдан оолак болууга мажбурлашты. Бирок өсүү бул жашоо, ал эми жашоо дегениң дайыма жарыкка умтулат. Ар бир сугунган эти менен, ар бир жутум абасы менен күчөп келаткан жашоо толкунун эч кандай чектөө токтото алмак эмес. Акырында бир күнү жашоо ташкыны коркуу сезим менен баш ийүүнү бузуп өттү да, бөлтүрүк калтырап кадам таштап, эшикке карай бет алды. Бул дубал өзү билген башка дубалдарга окшобой жакындаган сайын арылай берди. Ал кичинекей назик тумшугун алга созуп, качан катуу дубалга тээр экен деп күттү. Бирок дубал жарык сыяктуу эле бош, көңдөй болуп чыкты. Бөлтүрүк дубал сыяктанган нерсеге кирди да, ага аралашып кетти. Ал апкарый түштү. Анткени катуу нерсени тешип өтүп баратпайбы? Жарык болсо барган сайын көз уялтып күчөдү. Коркуу сезими артка кууп, ал эми жашоо болсо илгерилөөгө мажбурлап жатты. Анан эле үңкүрдүн эшигине келип калганын көрдү. Өзү ичинде келаткан сыяктуу сезилген дубал капыстан эле өтө алыстап кетти. Андан бөлтүрүктүн көзү уялып, күтүүсүздөн ачыла калган мейкиндиктен баш айлана түштү. Көзү бара-бара көз уялткан жарыкка көнүп, нерселердин ортосундагы алыстай түшкөн аралыкты ажырата баштады. Дегенде дубал өтө ыраактап кетип көрүнбөй калды. Аны кайра көрдү. Ал эми өтө алыс болуп башкача көрүнүп калыптыр.
Анын бети ар түрдүү болуп, анда өзөндү бойлой кеткен бактарактар, алардын артында заңгыраган тоолордон да бийик асман бар экен. Бөлтүрүктүн үрөйү учуп кетти. Бейтааныш коркунучтуу нерселер көп эле үңкүрдүн оозуна бүрүшүп жата калып, айланага көз чаптырды. Коркконунан титиреп кетти. Чоочу нерселердин баары ага душмандай сезилди. Түгү тик туруп, оозун араандай ачып ыркырамаш болду. Коркуп калган кенедей жырткыч айбат кылып бүтүн дүйнөгө каршы турду. Бирок эч нерсе болгон жок. Бөлтүрүк туш тарабын кызыгып карап жатып, ыркыраш керек экенин, ал турсун коркконун да унутуп калды. Жашоо корку сезимин жеңип, эми анын ордун кызыгуу ээлеп турду. Бөлтүрүк көз алдындагы өзөндүн күнгө чагылышып агып жаткан ачык бөлүгүн, жантайманын жанындагы куурап калган кызыл карагайды, өзү отурган үңкүр оозуна карай келген жантайманы ажырата баштады. Буга чейин ал тегиз жерде жашап, кулап кеткенде дене ооруй турганын, теги эле кулап кетүү деген эмне экенин билчү эмес. Ушундан улам тартынбай ачык абага карай кадам шилтеди. Арткы буттары үңкүрдүн оозунда тургандыктан башы менен ылдый кулады. Тумшугу менен жерге былчтей түштү да каңшылаган бойдон ылдый кулап кетти. Жаны чыгып кете жаздады. Белгисиз чоочун нерсе кармап алып, жан чыдагы сооруга кириптер кылганы калды. Анын ичиндеги туйлаган жашоонун ордун кайрадан корку сезими ээлеп алды да, ар кандай эле корккон күчүк сыяктуу кыңшылап ийди. Белгисиздик дагы эле коркутуп, ал эмнеден коркконун билбей эле каңшылай берди. Бул чоочун неме жанынан өткөндө корккондон таштай катып жаткандан да жаман эле. Эми белгисиздик аны биротоло бийлеп алды. Унчукпай жатууда жардам бербейт. Анын үстүнө бул жөн эле чочулоо эмес, жүрөк түшүргөн коркуу болчу. Эми жантайма анча тик болбой, чөп өскөн жерге келди да жайлап барып, акыры токтоп калды. Аянычтуу каңшылап, анан эч нерсе болбогондой капталына жабышкан топуракты көнүмүш адаты боюнча жалай баштады. Муну бүткөн соң отура кетти да, жерден Марска биринчи жолу конгон кишидей болуп, эки жагын карай баштады. Бөлтүрүк дүйнөнүн жарык дубалынан өтүп, белгисиз нерсеге туш болуп, бирок анын кучагынан чыгып, эми минтип аман-соо отурат. Бирок Марска биринчи конгон киши да бөлтүрүктөй болуп, көптөгөн чоочун нерселерди көрө албас эле. Ал эч кандай билими, даярдыгы жок туруп, таптакыр чоочун дүйнөнүн изилдөөчүсү болуп калды. Коркунучтуу белгисиздиктен кутулган соң бөлтүрүк аны дароо эле унутуп калды. Ал азыр өзүн курчап турган баардык нерселерге кызыгып турду. Аяк алдындагы чөптөрдү, ары жактагы брусниканы, боордун четиндеги дарактардын арасында турган куураган кызыл карагайды карай берди. Анын артынан чуркап келе калган тыйын чычканды көрүп, жүрөгү шуу дей түштү. Жерге жата калып, ыркырап ийди. Тыйын чычканда андан да жаман коркту. Даракка атып чыгып, коопсуз жерге жеткен соң ачууланып чырылдады. Андан кийин кездешкен тоңкулдактан бир аз корксо да, ал буга шердене түшүп, жолун улады. Өтө эле мемесинип кетип, бир кашкөй чымчык маңдайына коно калды эле, ойноп колун сунду. Тиги болсо тумшугун оорута чокуп алды. Бөлтүрүк бүрүшө калып, каңшылап ийди. Чочуп кеткен неме учуп кетти. Бөлтүрүк баарын изилдеди. Анын кенедей мээси аң сезимсиз түрдө баарын бөлүштүрүп жатты. Көрсө, жандуу жана жансыз нерселер болот экен. Жандуу нерселерден этият болуш керек экен. Жансыз нерселер жылбай тура берет. Ал эми жандуулар жылат. Булардын эмне кылып ээрин алдын ала айтыш кыйын. Булардан баарын күтсө болот. Булардан этият болуш керек. Бөлтүрүк ол 90 кадам шилтеп, кээде бир нерселерге чалынып, мүдүрүлүп атты. Алыс сыяктуу сезилген бутак капыстан мурдуна тиет, же капталына чабылат. Жер да уңкул-чуңкул. Кээде таштарга чалынып, мүдүрүлүп, тумшугун, буттарын оорутуп алып жатты. Аягында бөлтүрүк жансыз нерселердин баары өзүнүн үңкүрү сыяктуу туруктуу, кыймылсыз болорун, алардын кичинелери чоңдоруна караганда көбүрөөк кулап, аңтарыла берерин түшүндү. Жаңылган сайын көбүрөөк нерселерди биле баштады. Барган сайын басканы да тыңыды, ыңгайлаша баштады. Өз кыймылын, чамасын болжолдогонду, ар түрдүү нерселердин арасындагы жана алар менен өзүнүн ортосундагы аралыкты божомолдоп, билгенди да үйрөндү. Адегенде эле жолу болду. Аңчы болуш үчүн туулган бөлтүрүк ийининен чыккан күнү эле аңга кол салды. Ал өзүнүн ол 90-дугунан улам кекиликтин бекем катылган уясына туш болду.
Кулап калган кызыл карагай менен баратканда аяк алдындагы чириген кабык ажырап кетти да, чаңырган бойдон ийне жалбырактар менен бутактардан өтүп, кекиликтин жети балапаны отурган уяга кулап түштү. Балапандар чыйпылдап жибергендиктен ал адегенде чочуду. Бирок алардын кичинекей экенин көрүп шердине түштү. Балапандар бытырап жатты. Бирөөнү таманы менен басты эле ал ого бетер бырпырай баштады. Бөлтүрүккө бул жага бербей калды. Балапанды жыттап көрүп оозун алды. Балапан тыбырчылап кытыгысын келтирди. Бөлтүрүк дароо курсак ачканын сезди. Катуураак тиштеди да балапандын сөөгүнүн кычырап сынганын, тилине тийген жылуу кандын даамын туйду. Кан абдан таттуу эле. Анын оозунда энеси алып келип берчү тамак турган эле. Бирок бул андан алда канча даамдуу экен. Анткени бул тирүү жан болчу. Бөлтүрүк балапанды жеп жиберди. Бардыгын жеп бүткөнчө токтогон жок. Анан эле так эле энесиндей болуп, жаланып жуктанды да бадалдан чыгып кетмек болду. Капыстан эле буркыраган куюнга туш болду. Атырылган чабуул менен канаттардын сабаганы бөлтүрүктүн айласын кетирип койду. Ал башын таманына катып кыңгышлап ийди. Соккулар ан сайын күчөдү. Эне кекилик кутуруп кеткендей, бөлтүрүктүн да жаалы келе түштү. Ал ыркырап тура калды да буттары менен коргонуп, кекиликтин канатына майда тиштерин матырып, алы жетишинче чулку улкуп, ары бери сүйрөй баштады. Кекилик бош канаты менен соккулап кирди. Бул бөлтүрүктүн биринчи кармашуусу эле. Ал өрөпкөп, белгисиз нерселерден коркконун унутуп, эч нерседен коркпой калды. Үзүп чулкуп, али сокку уруп жаткан жандуу немени жерге ургулады. Анын үстүнө бул жандуу неме эт болчу. Ал кан көксөп турду. Азыр эле кичинекей жети түрү жандыкты жок кылган. Азыр болсо чоң тирүү жандыктын түбүнө жеткени турат. Ал кармашка баш оту менен кирип, ушунчалык бактылуу болгондуктан өз бактысын сезгенге да чамасы келген жок. Мурун болуп көрбөгөн кызуулуктан титиреп, калтырап турду. Ал канатты кое бербей ырылдады. Кекилик аны бадалдан сүйрөп алып чыкты. Кайра сүйрөп алып киргенге аракет кылганда бөлтүрүк аны ачык жерге алып чыкты. Кекилик чыйылдап кыйкырып, соо канаты менен ургулап, мамык жүндөрү кардай сапырылып учту. Бөлтүрүк эми жаалданганынан өзүн билбей ата-бабаларынын аңчылык каны ташкындап чыкты. Өзү сезбесе да бул анын кадимки жашоосу эле. Ал маңдайында жазылган ишин кылып, олжосун өлтүрүп, өлтүргөндөн мурун аны менен кармашып жатты. Өз жашоосун актап, жашоосунун эң жогорку милдетин аткарды. Анткени жашоо дегенин бардык күчү алдыга коюлган максаттарды ишке ашыруу үчүн жумшалган учурларда гана эң чокусуна жетет эмеспи? Акырында кекилик каршылык көрсөтө албай калды. Бөлтүрүк дагы эле анын канатын кое бербеди. Экөө жерде тиктешип жатышты. Бөлтүрүк жүрөк түшүргөндөй ыркыраганга аракет кылды. Тиги болсо ансыз эле ооруп турган тумшугун кайра чокуп алды. Бөлтүрүк селт эте түшкөнү менен канатты кое берген жок. Тиги кайра чокулады. Ал каңшылап канат менен кошо кекиликте келе берерин билбей артка кетенчиктей берди. Байкуш тумшукка соккулар мөндүрдөй жаады. Бөлтүрүк кайратынан жана түштү. Олжосун кое берип ийип, ачык жердин аркы четине качып барды да, энтигип тилин салаңдатып, аянычтуу каңшылап бадалдын түбүнө жата кетти. Анан капыстан эле белгисиз коркунучтан жүрөгү кысыла түштү. Белгисиздик кайрадан жүрөктүн үшүн алып кысып киргендиктен бадалдын ичине кире качты. Ага шамалдын катуу эпкени тийди да, коркунучтуу чоң канат жанынан үн сөзсүз кайып өттү. Асмандан түшкөн карчыга бөлтүрүктү ала албай калды. Бөлтүрүк өзүнө келе албай бадалдын түбүндө жатканда тияктагы бузулган уядан кекилик барпырап учуп чыкты. Ал балапандарынын кайгысынан улам асмандагы канаттуу жебе коркунучун унутуп койсо керек. Бөлтүрүк болсо баарын көрдү жана булага чоң сабак болду. Ал карчыганын кулаган таштай атылып түшкөнүн, канаты чөпкө тийчидөй болуп кайый берип, кекиликти чапчыганын, жаны ооруп коркконунан чайылдаган кекиликти алып көктү карай сызганын карап турду. Бөлтүрүк баш паанегинен көпкө чейин чыкпай турду. Ал көп нерсени таанып билди. Жандуу нерселер эт болот, алардын даамы таттуу, бирок чоң жандыктар денеңди оорутушу мүмкүн. Кекиликтин балапандары сыяктуу майдаларды жеш керек. Ал эми кекилик сыяктуу чоңдоруна тийишпей эле койгон оң. Бирок андай деген менен ичи күйүп калды. Чоң кекилик менен дагы кармашкысы келди. Бирок кашайгыр карчыга аны алып кетип калбадыбы? Балким башка кекиликтер бардыр. Издеп көрүш керек.
Бөлтүрүк жантайма жээк менен өзөнгө түштү. Сууну буга чейин көрө элек болчу. Бир караганда жакшы, мемилдеген тегиз немедей көрүндү. Тартынбай кирди да каңшылаган бойдон түз эле белгисиздиктин кучагына кирип кетти. Денеси муздап, деми буула түштү. Көнүмүш абанын ордуна суу кирип кетти. Деми кысылып, мууна түштү. Өлөт деген ушул турбайбы? Ал өлүм деген эмне экенин билчү эмес, бирок түндүктү мекендеген баардык жандыктардай эле андан коркчу. Ал жан чыдагыс оору болчу. Ал белгисиздиктин, анын үрөй учурган коркунучтарынын өзү эле. Өзү аягына чейин билбеген, ошондой болбогой эле деп жаны чыгып корккон баракеттин өзү болчу. Ал калкып чыкты да таза абадан кере жутту. Бул жолу ал чөккөн жок. Көнүмүш болгон немедей төрт аягын тыбыратып сүзүп жөнөдү. Берки жээкке бир ярттай эле бар эле. Бирок ал аркасында калгандыктан алысыраак чээкти көрдү да ошол жака бет алды. Өзөн кууш болгону менен так ушул жерге келгенде жайылып акчу. Орто чеңге барганда агым аны ылдый көздөй өзөн кайра тарый турган босогого алып жөнөдү. Бул жерде сүзүш кыйын эле. Жайагып жаткан суу капыстан эле бууракандап кетти. Бөлтүрүк кээде суу бетине чыга калып, кээде башы менен сууга кирип кетип жатты. Агым аны ары бери калчап, кээде капталынан, кээде чалкасынан оодарып таштарга урду. Ташка урунган сайын каңшылап жибергендиктен ушуга карап анын канча жолу урунганын саноого болот эле. Кууш босогодон ылдый өзөн кайра жайылып агып калды да бөлтүрүк айлампага туш болду. Ал аны оңой эле жээкке чыгарып койду. Суудан чыгып жатып калды. Анын тышкы дүйнө менен таанышы суу улана берди. Суу жандуу нерсе эмес болчу, бирок кыймылдайт экен. Мындан тышкары ал бир караганда жер сыяктуу катуу көрүнгөнү менен такыр андай эмес экен. Ошентип бөлтүрүк нерселер дайым эле көрүнгөндөй боло бербейт турбайбы деген жыйынтыкка келди. Белгисиздиктен коркуу ата-бабадан мураска калган айрана чөйрөгө ишенбөөчүлүк болсо, эми ал тажрыйбадан улам ого бетер күчөдү. Нерселердин тышкы көрүнүшүнө ишенбөө биротоло тамыр жайып калды. Эми ал ишенүүдөн мурун алардын чындыгында кандай экенин билүүгө аракет кылат. Бул күнү бөлтүрүктүн маңдайына дагы бир окуя жазылган экен. Капыстан эле энеси эсине түштү да куса болуп кетти. Азырага баарынан да энеси керек эле. Бүгүнкү шумдуктуу окуялардан денеси эле эмес, кенедей мээси да чарчады. Буга чейин ал бүгүнкүдөй катуу иштей элек болчу. Анын үстүнө уйкусу да келди. Ошентип ал өзүн жалгыз, алсыз сезип, үңкүр менен энесин издеп жөнөдү. Бөлтүрүк бадалдарды аралап келатып, бир чаңырган үндү укту. Бир сары неме көрүнө калып чок болду. Анан ал бадалга кере качкан арыз сычканды көрдү. Ал кичинекей болгондуктан бөлтүрүк андан корккон жок. Анан эле аяк алдынан кенедей жандыкты көрдү. Бул өзүндөй болуп, үйүнөн саякат кылганы качып чыккан арыз сычкандын баласы эле. Ал чөптүн арасына кире качмак болду. Бөлтүрүк аны чалкасына салды. Тиги болсо чыйылдап жиберди. Баягы сары неме кайрадан пайда боло калды. Бир чаңырык чыкты да башына катуу бир неме тийип, эне арыз сычкандын курч тиштери мойнуна бата түштү. Ал каңшылап артка кеткенде арыз сычкан жүгүрүп баласына жетти да аны алып бадалга кирип кетти. Тиштеп алган жери дагы эле ооруп турду. Ызасы андан да күчтүү болгондуктан отура калып кыңшылап жиберди. Эне арыз сычкан кичинекей болгону менен тиштегенин айтпайсыңбы? Кичинекей арыз сычкан түндүктүн абдан коркунучтуу кекчил жырткычтарынын бири экенин ал билчү эмес, бирок эми биле турган болду. Эне арыз сычкан кайра келгенде ал дагы эле каңшылап жаткан болчу. Арыз сычкан дароо асылган жок, анткени азыр баласы коопсуз жерде болчу. Ал уурданып акырын жакындай берди. Бөлтүрүк анын жылаан сымал ичке денесин, жылаандыкындай койкоё көтөрүлгөн башын карап турду. Арыз сычкандын чыйылдаган үнүнөн бөлтүрүктүн түгү тик туруп, ыркырап жиберди. Тиги болсо акырын жакындай берди. Бир маалда бөлтүрүктүн тажрыйбасыз көзү анын секиргенин байкабай калды. Ичке сары неме жок боло түштү да арыз сычкан анын тамагына жабышты. Бөлтүрүк адегенде ыркырап кармашууга аракет кылды. Бирок абдан жаш болгондуктан, бул анын тышкы дүйнөдөгү алгачкы күнү болгондуктан, эми ыркырабай эле кыңшылап, кармашпай эле качканга умтулду. Бирок арыз сычкан бөлтүрүктү кое бербей койду. Ал анын тамагына жабышып алып, тиштери кан жүгүрүп турган күрөө тамырга жетип калды. Арыз сычкан канды жакшы көрчү. Аны түз эле тамактан соруп алган жакчу. Бадалдан канчы карышкыр чыга калбаса, боз бөлтүрүк сөзсүз өлүп, ал жөнүндөгү аңгеме ушуну менен бүтмөк. Арыз сычкан аны кое берди да карышкырдын тамагына асылды. Бирок жазатайып, жаагын тиштеп калды.
Канчык башын катуу чулгуд эле арыз чычкандын жаагы ачыла түшүп өзү асманга карай ыргыды. Тиганы жерге түшүрө койбой тиштеп кетти да арыз чычкан анын куурч тиштеринен жан таслим болду. Бөлтүрүк энелик мээримге дагы бир жолу бөлөндү. Энеси андан да катуу сүйүндү. Тумшугу менен акырын түртүп жараатын жалап жатты. Анан экөө кан соргуч арыз чычканды бөлүп чеп үңкүргө барышты да жатып уктап калышты. Азык мыйзамы. Бөлтүрүк тез чоңоюп баштады. 2 күн дем алган соң кайра саякатка чыкты. Бул жолу ал энесин жеп коюшкан арыз чычкандын баласын жолуктуруп калып, аны да энесинин артынан тиги дүйнөгө жөнөттү. Мунусунда ал көп адашкан жок. Чарчаган соң дароо эле ийинге келип уктап калды. Ушундан кийин Бөлтүрүк күн сайын эшикке чыгып, барган сайын алыс кете турган болду. Ал өзүнүн күч кубаты менен чабалдыгын жакшы билип, качан эрдик кылып, качан этият болууну үйрөндү. Өз күчүнө толук ишенип, тажаалдык менен ач көзүгө кирип кеткен сейрек учурларды эске албаганда дайыма сак болуш керек экенин. Кекиликтерге жолукканда Бөлтүрүккө Кудай берип калчу. Биринчи жолу куураган кызыл карагайдан көргөн тыйын чычкандын тырсылдагына да ыркырап жооп кайтарчу. Баягы тумшугунан катуу чокуп алган чымчыкты көргөндө эле жини кайнап турчу. Бөлтүрүк кээде чымчыктарга да көңүл бурбай калар эле. Мындай учурлар өзү сыяктуу тамак издеп жүргөн жырткычтар коркунуч туудурганда болчу. Баягы карчыга эч эсинен кетпей, кайган көлөкөсүн көрөөрү менен бадалга кире кашчу. Баягыдай тайраңда болдоксон баспай, энесинин бир караганда ыкчамдыгы билинбеген алдамчы, жеңил, шырп этпес жүрүшүн үйрөнүп алды. Азыкка келе турган болсок, биринчи күнү эле жолу болуптур. Кекиликтин 7 балапаны менен кичинекей арыз чычкан Бөлтүрүктүн болгон олжосу ушул. Анын өлтүргөндө эңсөөсү күн сайын күч алып, Бөлтүрүктүн келатканын токойдогу элдин баарына жарыялай берчү тыйын чычканды бир колго түшүрсөм деп жүрдү. Бирок ал түгөнгүрдө даракта куштар абада учкандай эле шуулдап жүргөндүктөн жерде жүргөндө гана байкатпай баса калуудан башка айла жок эле. Бөлтүрүк энесин абдан сыйлачу. Ал азык тапканды билчү жана уулуна да кечик ала келгенди эч унутчу эмес. Анын үстүнө эч нерседен коркчу эмес. Мындай ээр жүрөктүк анын тажрыйбасы менен билиминен улам экени Бөлтүрүктүн оюна да келчү эмес. Анын ээр жүрөктүгү күчтүүлүгүнөн улам деп ойлочу. Энеси күчтүү болчу. Муну чоңойгон сайын анын тамандарынын катуу соккусунан жана мурун тумшугу менен түртсө, азыр оорута каап алганынан даанараак туя турган болду. Ушундан улам да Бөлтүрүк энесин сыйлачу. Энеси баш үйүнү талап кылып, чоңойгон сайын катаал мамиле кыла турган болду. Кайрадан ачарчылык келип, Бөлтүрүк анын баардык азабын аң сезимдүү тартты. Канчык карышкыр азык издеп жүрүп, таптакыр арыктап кетти. Күнү түнү азык издеп, көбүнчө жолу болбогондуктан ийинге да сейрек келип калды. Бул жолу ачарчылык кыска болгону менен катуу болду. Бөлтүрүк эми энесин эме албай калды. Ал эми эт болсо такыр эле жок эле. Мурун ойноп, кумарын кандыруу үчүн ууга чыгып жүрсө, эми бул ишке чындап киришти. Бирок жолу болбой жүрдү. Бирок бул анын өсүшүнө түрткү берди. Тыйын чычкандын көнүмүш адаттарын берилип үйрөнүп, аны байкатпай баса калууга көбүрөөк аракет кыла баштады. Талаа чычкандарды аңдып, алардын ийинен казып алганды үйрөндү. Тоңкулдактар жана башка куштар жөнүндө көп нерселерди билди. Анан карчыганын кайган көлөкөсүн көргөндө бадалга коркуп, кире качпай турганда күн келди. Күчтүүрөөк, тажрыйбалуураак болуп, өзүнө ишене баштады. Анын үстүнө ачкалыктан улам мүнөсү да катаалдашты. Эми ал баягы ачык жердин ортосуна отуруп, карчыганы күтө турган болду. Көк асманда каалгы учуп жүргөн куш курсагы тилеп жаткан эт экенин билчү. Бирок карчыга тайсалдап түшпөй койду. Бадалга кирген Бөлтүрүк нааразылык менен ачкалыктан айласы кетип кыңшылады. Ачарчылык аяктады. Канчык карышкыр эт алып келди. Энеси мурун алып келгендерге окшогондой кызыктай эт экен. Бул баягы сүлөөсүндүн баласы эле. Ал Бөлтүрүктөй болуп чоңоюп калганы менен андан бир аз кичинерээк болчу. Баарын өзүнө алып келиптир. Энесинин курсагы ток экен. Бул үчүн ал сүлөөсүндүн баардык тукумун кырган эле. Бирок Бөлтүрүктүн андан кабары жок эле. Энесинин кандай жаңкечтиликке барганын да билген жок. Ал баркыт түктүү жаш сүлөөсүндүн эт экенин гана билип, ар бир үзүмүн ырахаттана чайнап жутуп жатты.
Курсагы тойгон бөлтүрүк талыкшып үңкүрдөгү энесинин жанына жатып уктап калды. Ал энесинин ыркыраганынан ойгонуп кетти. Анын мындай ырылдап ыркыраганын мурун уккан эмес. Сыягы энеси өз өмүрүндө мындай коркунучтуу ыркырап көрбөсө керек. Мунун себеби бар эле жана аны канчыктан жакшы эч ким билбейт. Сүлөөсүндүн балдарын кырганы жазасыз калмак эмес. Түшчендеги күндүн жаркыраган нурларынан бөлтүрүк ийиндин оозунда боор токтоп жаткан сүлөөсүндү көрдү. Түгү тик тура түштү. Маңдайында коркунуч турган эле. Ал муну соку сезимсиз эле дароо түшүндү. Сүлөөсүндүн түрү мынчалык сүрдүү болбогон күндө да ыркыроодон дароо чаңырыкка айланган үн эле жетиштүү болмок. Жашоо деми түркү берди белем. Бөлтүрүк ордунан ыркырай туруп энесине катарлашып тура калды. Бирок энеси аны тигинин көзүнчө уят кылып артка сүрүп таштады. Үңкүрдүн оозу жапыс болгондуктан сүлөөсүн секире алган жок. Ал сойлоп кирээри менен канчы карышкыр качырып барып басып калды. Бөлтүрүк бул кармаштын көбүн көрбөй калды. Ыркыраган, бышкырган, чаңырган үндөрдү гана угуп жатты. Эки жырткыч тоголонуп алышып, сүлөөсүн канчыкты тырмактары менен тытып, тиштеп, тигинин болсо тиштери гана ишке жарап жатты. Бөлтүрүк атырылып барып, сүлөөсүндүн арткы бутуна тишин батырды. Жабышып алып кутургандай ыркырап берди. Өзү билбегени менен денесинин оордугу сүлөөсүнгө жолтоо болуп, энесин анын тырмактарынан сактап калды. Бир маалда кармашкандардын алдында калып, тиштегенин кое берүүгө туура келди. Эки эне бөлүнө түшүп, сүлөөсүн карышкырга кайрадан кол салаардан мурун бөлтүрүктү күчтүү таманы менен дубалга жабыштыра сокту эле бөлтүрүктүн ийниндеги сөөгү көрүнө түштү. Эми аркыраган үндөргө аянычтуу каңшылаган үн кошулду. Бирок кармаш көпкө созулуп, бөлтүрүк бир топко каңшылап ыйлактап отурган соң кайра кайратына келди. Кармаш соңунда сүлөөсүндүн артка бутуна кайра жабышып, жаагы карыша ыркырады. Сүлөөсүн өлдү. Бирок канчык карышкырдын да шайы ооп калган эле. Адегенде бөлтүрүгүн эркелетип, иинин жалап кирди. Бирок кансырап, алы куруп калган эле. Өлгөн душманынын жанында ошол күнү кечке анан түнү менен араң дем алып, кыймылсыз сулкуйду. Бир жума бою үңкүрдөн чыкпай жатты. Суу ичкени гана араң басып жүрдү. Анан сүлөөсүндү жеп бүтүшкөн маалда жарааты кадиреси айыгып, кайра ууга чыкканга жарап калды. Бөлтүрүктүн ийини дагы эле ооруп, алган жараатынан улам көпкө чейин аксап жүрдү. Бирок эми дүйнө өзгөрдү. Эми ал өзүнү ишенимдүү сезип, анда сыймыктануу сезими пайда болду. Мындай сезим сүлөөсүн менен кармашканга чейин жок эле. Ал жашоонун катаал экенине ынанды. Кармашка катышып, душманынын денесине тиш батырып, аман-соо чыкты. Ушундан улам ал шерденип, анда мурун болбогон каш көйлүк пайда болду. Майда жаныбарлардан коркпой, эч нерседен тартынбай калды. Бирок белгисиздик өзүнүн баягы жашыруун сырлары, коркунучтары менен мурункудай эле бийлеп, кыйнап жүрдү. Бөлтүрүк энеси менен кошо ууга чыгып, анын жаныбарларды өлтүргөнүн көп көрдү. Жана буга өзү да катышып жүрдү. Ал азык мыйзамын аңдай баштады. Жашоонун эки түрү бар. Бири өзүнүкү, экинчиси башкалардыкы. Биринчиге энеси экөөнүн жашоосу кирет. Экинчиге кыймылдаган башка баардык тирүү жандыктардыкы кирет. Бирок алар да өзүнчө бөлүнүп кетет. Алардын арасында жырткыч эместер жана майда жырткычтар бар. Буларды анын туугандары өлтүрүп жейт. Туугандарын же өздөрүн өлтүрүп жей турган душмандар да бар. Ушул бөлүштүрүүдөн мыйзам келип чыгат. Жашоонун максаты азык, жашоонун өзү азыктануу. Жашоо жашоодон азыктанат. Жегендер анан челгендер болот. Мыйзам ушул. Же сен жейсиң, же сени жейт. Бөлтүрүк бул мыйзамды так аныктап, андан жыйынтык чыгарган жок. Аны ойлогон да жок. Болгону ага баш ийип жашай берди. Бөлтүрүк бул мыйзамдын күчүн баардык жерден көрдү. Өзү кейкиликтин балапандарын жеди. Карчыга алардын энесин жеп, өзүн да аз жерден мойсоп кое таштады. Кийинчерээк чоңое түшкөндө өзү карчыганы жегиси келди. Кичинекей сүлөөсүндү жеди. Эне сүлөөсүн өзү өлүп азык болбогондо бөлтүрүктү жеп коймок. Ушинтип келатат. Бөлтүрүктүн тегерегиндегилердин баары ушул мыйзам боюнча жашашат жана өзү да анын кенедей бир бөлүгү болуп эсептелет. Ал жырткыч болчу. Ал эт гана жечү. Өзүнөн качкан, уча качкан, дарактарга чыга качкан, жерге кире качкан же кармаша кеткен, кээде өзүн качууга аргасыз кылган тирүү эт жечү.
Эгери бөлтүрүк адам сыяктуу ой жүгүртө билгенде, жашоо азыкты эңсөө, дүйнө азыкты эңсегендердин баары курсагын тойгузгусу келип, бирин-бири кууп, бири-бирине аңчылык кылып, бирин-бири жей турган кан төңүлүп катаалдык, кокустук, баш аягы жок башламандык өкүм сүргөн майдан турбайбы деп жыйынтык чыгарышы мүмкүн эле. Бирок ал киши сыяктуу ой жүгүртө алчу эмес, жалпылай алчу эмес. Алдына бир максат коюп, ошону гана ойлочу, ошого гана жетсем дечү. Азык мыйзамынан тышкары бөлтүрүктүн жашоосунда үйрөнүп, өздөштүрүп, баш ийиш керек болгон башка майда чүйдө мыйзамдар да бар эле. Дүйнөдө күтүүсүз окуялар толтура болчу. Ичиндеги кулундай туйлаган жашоо булчуңдарынын ойноп турушу түгөнгүс бакыт болчу. Олжосунун артынан кууганда кумары канчу. Чаалданган кармаштардан ырахат алаар эле. Ал турсун белгисиздиктин коркунучтары менен сырлары да жашоосуна жардам берчү. Мындан тышкары жашоодо көптөгөн жыргалдар бар эле. Ток курсак, үн өстөп, үргүлөп жатуу, мындай нерселер анын аракети менен эмгегинин сыйлыгы болчу. Ал эми аракет менен эмгек кубандырчу. Алар жашоонун чагылышы болчу. Жашоо өзүн көрсөткөн жерде ал дайыма бактылуу болот. Ошентип бөлтүрүк кас чүйрө менен тил табышып жашап жатты. Күч кубаты ташып ашып, бакытка тунуп, өзү менен өзү сыймыктанып жүрдү. От ээлери. Бөлтүрүк буга капыстан дуушар болду. Буга өзү күнөөлүү. Аңкоолук кылды. Үңкүрдөн чыгып суу ичкени бараткан. Сыягы жакшы ойгоно электиги да себеп болду окшойт. Анын үстүнө сууга кеткен жолду 5 колундай билчү. Ал буга чейин эч нерсе болбой аман эсен эле барып келип жүрчү. Бөлтүрүк жалгыз аяк жол менен куурап калган кызыл карагайга түшүп келип, ачык жерден өттү да дарактардын арасы менен желип баратты. Капыстан эле чоочу немелердин жытын сезип, анан аларды дароо көрдү. Алды жакта 5 түрүү неме отуруптур. Мындай немелерди али көрө элек болчу. Кишилерге биринчи жолу ушинтип жолукту. Бирок алар ордунан ыргып туруп, тиштерин көрсөтүшкөн жок. Ага ырылдашкан да жок. Кыймылдабай, унчукпай, кандай отурса ошондой отура беришти. Бөлтүрүк да катып калды. Сокур сезимине баш ийип, дароо качмакчы болду. Бирок өмүрүндө биринчи жолу кандайдыр бир башка карама каршы сезимди туйду. Бөлтүрүк тигилерден коркуп, сүрдөп турду. Өзүнүн алсыздыгын, кичинекейлигин сезип, ушундан улам жыла албай калды. Анын маңдайында буга чейин белгисиз бийлик менен күч турган эле. Бөлтүрүк кишини мурун көрбөсө да сокур сезими менен анын кудуретин дароо туйду. Аң сезиминин түпкүрүндө ушул тирүү жандык түндүктүн башка жаныбарларынын ичинен биринчиликти жеңип алган деген ишенич пайда болду. Кишиге эки эле көз тигиле карап турган жок. Ага сансыз кышкы өргүлөрдү караңгыда тегеренип, алыстан багып, коюу бадалдардын арасынан баардык жандууларга өкүмдарлык кылган ушул эки аяктуу кызыктай жандыктарга таң кала караган бөлтүрүктүн баардык ата-бабаларынын көздөрү кадала тигилип турду. Бөлтүрүк ата-бабаларынын туткунунда алардын кылымдарга созулган күрөшү менен тажрыйбадан улам топтолуп, муундан муунга өтүп келаткан сүрдөп коркуусунун туткунунда турду. Бул мурас али жаш бөлтүрүктү басып турду. Бир аз чоңураак болгондо качып кетмек. Бирок ал азыр корккондон жерге жабышып, байыркы бир замандардагы ата-бабасы отко жылынайын деп кишиге баш ийип келгендегидей баш ийгиси келип турду. Индеецтердин бири ордунан туруп бөлтүрүккө келди да эңкейип карады. Тиги ого бетер жабыша түштү. Баягы белгисиздик эми кадимкидей кан жаныбар денеге айланып, ага жакындап карамакчы болуп колун созду. Бөлтүрүктүн түгү тик туруп, эриндери тиртилдеп ачылып, кичинекей азуулары көрүндү. Келаткан кол токтой калды да киши каткырып күлүп мындай деди: "Ах, карасаңар, азуулары аппак экен." Калган индеецтер каткырып күлүп, бөлтүрүктү кармабайсыңбы деп тигини шыкактай башташты. Кол жакындап келатты. Бөлтүрүктө болсо эки сокур сезим алышып жатты. Бири баш ийиш керек деп шыбыраса, бири кармашка түртүп жатты. Акырында ал экөөнү тил табыштырды. Кол тигиче баш ийип турду да, анан тигинин колун каап алды. Анан эле башка тийген катуу соккудан улам капталынан кулап түштү. Кармашкысы келбей калды. Бөлтүрүк дароо күчкө айланып отура калды да кыңшылап ийди. Бирок тиги колун каап алган неменин чини тараган жок.
Бөлтүрүк дагы бир жолу башка жеген соң тура калып баштагыдан да катуу каңшылап ийди. Индеецтер каткырып жиберишти. Ал турсун колун каптырып алган немеде аларга кошулуп ырсайды. Алар күлүп бөлтүрүктү тегеректеп турушту. Тиги болсо дагы эле каңшылап жатты. Анан капыстан кулагын түрүп калды. Индеецтер да бир нерсени туюп калышты. Бөлтүрүк бул үндү тааныды да жан күйгөндөй эмес сүйүнгөндөй бир каңшылады да үнүн басып, касы менен кармашкан, өлтүрүп канын жалаган, эч нерседен кайра тартпаган көкжал энесин күтө баштады. Канчык карышкыр аркырап келатты. Ал бөлтүрүгүнүн каңшылаганын угуп жардамга келаткан эле. Канчык карышкыр тигилерге атырылды. Анын жаалданган эч нерседен кайра тартпочудай түрү абдан коркунучтуу эле. Ал эми бөлтүрүк энесинин мындай түрүн көрүп жетине албай кетти. Кубанганынан кыңшылап энесине жүгүрдү. Кишилер да артка кетенчиктей беришти. Канчык карышкыр бөлтүрүгү менен кишилердин ортосунда турду. Түгү тик туруп тамагынан аркыраган үн чыкты. Түрү бузулуп эриндери менен тумшугу жаалынан тиртилдеп берди. Капыстан эле индеецтердин бири кыйкырып жиберди. Кичи! Анын үнү таң калгандай чыкты. Бөлтүрүк энеси бул үндү укканда жоошуй түшкөнүн сезди. Кичи! Деп дагы кыйкырды тиги. Бул жолу үнү катаалыраак буйрук бергендей чыкты. Ошондо бөлтүрүк өзүнүн баягы эч нерседен кайра тартпаган кашкой энеси жерге жата калып, куйругун шыйпаңдатып, кыңшылап, жарашалы дегендей түр көрсөтүп жатканын көрдү. Эч нерсеге түшүнө албай калды. Анан коркуп кетти. Кишилерден кайра сүрдөп чочуркады. Сокур сезими туура болуп чыкты. Энеси да муну бекемдеди. Ал да кишилерге баш ийди. Баягы кыйкырган неме энесине келди. Колун башына койду эле, энеси ого бетер жерге жабыша түштү. Тигини тиштеген жок, тиштей турган ою да болбоду. Калгандары да келип аны кармалап сылай баштады. Энеси буга каршылык көрсөтпөдү. Алар катуу толкунданып, ооздорунан көптөгөн үндөр чыгып жатты. Бул үндөрдө коркотурган эч нерсе жок эле. Бөлтүрүк энесине ыктап баш ийип турду. Бирок тик турган түгү дагы эле жаткан жок. Таң кала турган эмнеси бар? Деди индеецтердин бири. Мунун атасы карышкыр, энеси ит. Анткени баягыда менин агам итин үй күшөр маалда 3 түн токойго байлап койбоду беле. Демек кичинин атасы карышкыр. Кичи качып кеткенден бери 1 жыл өтпөдүбү Боскемчет? Деди экинчи индеец. Анында таң кала тургандай эч нерсеси жок багыштил, деп жооп берди Боскемчет. Анда ачарчылык болуп, иттерге эт жетпей калбадыбы? Карышкырлар менен жүргөн турбайбы? Деди үчүнчү индеец. Сыягы ошондойго 3 бүркүт, деди Боскемчет бөлтүрүккө колун тийгизип. Мына анында эле. Кишинин колу тийгенде бөлтүрүк акырын ырылдады эле, тиги кайра урмак болду. Ал азууларын жашырып, кайра жерге жабыша түштү эле, тигинин колу кайра ылдый түшүп, кулагынын түбүн кашып, жонунан сылай баштады. Мына анында эле, деп кайталады Боскемчет. Мунун энеси кичи экени чын, бирок атасы карышкыр. Ошондуктан мунун иттигине караганда карышкырлыгы көбүрөөк. Азуулары аппак экен, аты ак азуу болсун. Мен айттым, бул менин итим. Анткени кичи менин агамдын ити эмес беле. Агам болсо өлүп тынды. Ат коюлган бөлтүрүк болсо байкап жата берди. Кишилер сүйлөй берди. Анан Боскемчет мойнуна илинген кындан бычагын алып чыкты да бадалга барып бир таяк кесип келди. Ак азуу аны байкап турду. Боскемчет таяктын эки учун бир аз кертип туруп, чылгый кайыш тасмадан ороп байлады. Бир тасма менен кичини мойнунан байлап, кичинекей кызыл карагайга алып барып, экинчи тасма менен ага байлап койду. Ак азуу энесинин жанына барып жатты. Багыштыл колун созуп, аны чалкасынан салды. Кичи коркуп араң турду. Ак азуу кайрадан корко баштады. Өзүн токтото албай ырылдады, бирок тиштегенге таабады. Арбайган кол анын курсагын кашып, ары бери тоглото баштады. Аягын асманды каратып жатуу күлкүлүү, анан калса ыңгайсыз болчу. Анын үстүнө өзүн мындай абалда абдан байкуш сезип, табияты мындай басмырлоого каршы болуп турду. Бирок эч нерсе кыла алган жок. Эгер бул киши жаныбар ага жамандык кылгысы келсе, ак азуу андан кутула алмак эмес. 4 аягың асманды карап жатса, кайда качмак элең. Бирок баш ийүү коркуудан үстөмдүк кылып, акырын ырылдады. Ырылдаганын токтото албай койду. Бирок тиги буга жини келип урган жок. Ананда таң калыштуусу киши сылаган сайын ак азуунун жаны жыргап баратты.
капталына оодарылган соң ырылдабай да калды. Манжалар кулагын кашый баштаганда угуп этер магдырай түштү. Анан тиги дагы бир жолу сылап ары басканда агазуу бирөтөлө өзүнө келип калды. Ал кишиден дагы көп жолу коркмок, бирок алардын ортосундагы ынак мамиле ушинтип пайда болду. Бир аздан кийин агазуу кандайдыр бир таң калыштуу үндөрдү укту. Алардын кишилердики экенин дароо билди. Көп өтпөй эле көчүп келаткан индеец уруусу көрүндү. Эркектер, аялдар жана бала чака болуп 40 кишидей бар экен. Баарын да көтөргөн буюм тайымдар. Алар менен кошо көптөгөн иттер келатты. Алардын да күчүктөрдөн башкасында жүгү бар экен. Ар бир ит жонуна бекем таңылган 20-30 фунттай салмактагы баштыктарды алып келатты. Агазуу иттерди мурун көргөн эмес эле. Бир аз гана айырмачылыгы болбосо, өздөрүндө эле экенин дароо сезди. Бөлтүрүк менен анын энесин туйган соң, иттер айырмачылыктын аз экенин дароо эле көрсөтүштү. Ит талаш башталды. Агазуунун түгү тик туруп турган иттерге ыркырады. Иттер бөлтүрүктү басып калышты. Ал иттердин тиштери денесине бата түшкөнүн туйду. Бирок өзү да үстүндөгү иттердин буттарынан, курсактарынан тиштеп бурдап жатты. Ызычуу түшүп жатып калды. Бөлтүрүк кичинин өзүнө жардам бергиси келип аркыраганын, адамдардын кыйкырыгын, таяктардын үнүн, таяк жеген иттердин каңшылаганын укту. Бир нече секундтан кийин бөлтүрүк өйдө турду. Кишилер аны тиги карышкырдан бир аз айырмасып тажаал немелерден коргоп, аларды таяк, таш менен уруп, кууп жатышыптыр. Бөлтүрүктүн мээсинде адилеттүүлүк сыяктуу жалпы түшүнүк болбогону менен кишилердин адилеттүү экенин мыйзам орнотуп, аны аткара тургандыгын өзүнчө туйду. Ал кишилердин өз мыйзамдарына баш ийдирүү ыкмасында баалады. Алар башка жырткычтар сыяктуу тиштеген же аймаган жок. Булар жансыз нерселерди пайдаланышат экен. Жансыз нерселер менен алардын буйругун аткарышат экен. Бул кызыктай жаныбарлар ыргыткан таштар менен таяктар абада жандуу немедей учуп, иттердин шорун берет турбайбы? Бул күч ак азууга таң калаарлыктай сезилип, түшүнүксүз болуп турду. Ал өз табиятына ылайык кудайлардын бар экенин билчү эмес, ал болгону түшүнө алгыс нерселердин бар экенин гана туйду. Тоо чокусунан чагылган жаркылдаткан кудайдан адамдар кандай коркуп, кандай сүрдөсө, бөлтүрүктө адамдардан ошондой коркуп, ошондой сүрдөп турду. Мына эми акыркы ит куулган соң ызычуу тынчып калды. Агазуу жараатын жалап жатып, үйүр менен кантип таанышканын, андагылардын таш боордугун ойлонду. Буга чейин алардын тобунда жалгыз көз, энеси, анан өзү гана бар болчу. Алар үчөө өзүнчө болчу. Анан капыстан эле сыягы ушул топко кире турган башка жаныбарлар пайда болду. Бир көргөндө эле жек көрүп, талап кеткен туугандарына бөлтүрүк таарынып турду. Мындан тышкары кишилер байлашса да энесинин таяк менен байланып калганына нааразы болду. Мындан капкан, эрксиздик сезилип турду. Бирок булардан анын кабары жок эле. Желип жортуп, эркин өзү билгениндей жүргөндү, жатканды ата-бабаларынан мурас калган. Эми болсо канчы карышкырдын кыймылы узун таяк менен чектелип калды. Ал бөлтүрүктү да чипсиз байлады. Анткени ал энеси жок эч нерсе кыла алмак эмес. Бул ага жаккан жок. Кишилер туруп, жолго чыкканда ого бетер жакпай калды. Анткени бир кичинекей киши кичи байланган таякты алып, аны туткунга түшкөн немедей кылып ээрчитип алды. Анын артынан кыжыры келип, тынчы кеткен агазуу баратты. Алар өзөн аккан өрөөн менен ылдый жөнөп, агазуу кыдырып жүрчү жерлерден өтүп, өзөн Маккензи дарыясына куйган жерге келишти. Жээкте бийик казыктарга коюлган кайыктар, балык кургата турган торлор туруптур. Индеецтер ушул жерге конушту. Агазуу мунун баарын таң калып карап турду. Кишилердин кудурети барган сайын арта берди. Жанагы кутурган иттер аларга баш ийишет экен. Бул алардын күчүнөн кабар берип турду. Бирок агазууну мындан да катуу таң калтырганы кишилердин жансыз нерселерди каалагандай өзгөртүп башкара алганы, дүйнөнү өзгөртө алгандыгы болду. Ал мына бул нерсеге катуу таң калды. Кишилер вигвамдардын шыргыйларын орнотушканда ал көп деле таң калган жок. Муну баягы эле таштар менен таяктарды алыска ыргыта ала турган кишилер жасап жаткан болчу. Бирок шыргыйлар кайыш жана кендир менен оролгондо вигвам болуп калды. Агазуунун эси ооп айраң таң калды.
Баарынан да алардын чоңдугуна таң калды. Алар жандуу немелердей болуп, тегеректин баарында пайда болду. Агазуу алардан корко баштады. Вигвамдар саңкайып турду. Шамал болуп кайыш кендирди үйлөгөндө агазы коркконунан жерге жабышып, тигилерден көзүн албай карап, кулап келатса эле качканга даяр турду. Бирок көп өтпөй эле вигвамдарга көнүп калды. Аялдар менен балдар ал жака эч нерсе болбой эле кирип чыгып жүрүшкөнүн, иттердин да киргиси келгенин, бирок кишилер аларды сөгүп сагып, таш менен куушканын көрдү. Бир топтон кийин агазуу кичини таштап, акырын жакын жердеги вигвамга барды. Аны кызыгуу кумары, үйрөнүү, аракет кылуу, тажрыйба топтоо кумары азгырып турду. Вигвамга аз эле калды. Абайлап, акырын сойлоп баратты. Бүгүнкү окуялардан улам белгисиздик ар кандай боло түшөрүнө даяр болуп калган эле. Акырында тумшугу кендирге тийди. Эмне болуп кетер экен деп күтүп турду. Эч нерсе болгон жок. Анан ал кишинин жыты синген немени акырын тиштеди да өзүнө тартты. Дагы эч нерсе болгон жок. Кендир дубал гана бир аз кыймылдай түштү. Дагы тартты эле дубал катуураак кыймылдады. Ага бол жагып калды. Бүтүндөй дубал кыймылдаганча тарта берди. Бир маалда вигвамдан индеет саялдын ачуу кыйкырыгы угулуп, агазуу кичини көздөй качты. Ушул болду. Бийик вигвамдардан коркпой калды. Көп өтпөй эле кайрадан энесин таштап качып чыкты. Энеси казыкка байлануу болгондуктан баласын ээрчей алган жок. Бөлтүрүккө өзүнөн бир аз улуураак, чоңураак бир күчүк кыйын сынып келди. Күчүктүн аты агазуу кийинчерээк билгендей Лип-Лип экен. Күчүк талашка көп түшүп, чаар баш катары белгилүү болгон немеле. Лип-Лип өз түрүнөн болуп, анын үстүнө кичинекей күчүк болгондуктан агазуу корккон жок. Оюнда жамандык жок, дос катары тосуп алды. Бирок тиги тишин көрсөтүп ыркырап, даярдана калаары менен алда ыркырап тура калды. Түктөрү тик туруп, ыркыраган экөө баарда даяр болуп, бирин бири айланып калышты. Бул бир нече мүнөткө созулгандыктан агазууга бул оюн жага баштады. Бир маалда Лип-Лип күтүлбөгөн жерден атырылып келип, бөлтүрүктү каап алды да дароо артка кетти. Ал тиштегенде да баягы сүлөөсү менен алышкандан бери али ооруп жүргөн ийининен тиштеди. Агазуу бир жагы күтпөгөндүктөн, бир жагы жаны ооруганына чыдабай кыңшылап жиберди да тигини качырып кирип тишин матырды. Бирок Лип-Лип да бекеринен индеецтердин айрында туулуп, күчүк уруштарга бекеринен катышкан эмес экен. Анын майда курч тиштери бөлтүрүктүн айласын кетирди. Акырында уят болуп кыңшылап, энесин көздөй качканга аргасыз болду. Бул алардын алгачкы кармашуусу болду, жана мындай кармаштар али көп болмок. Анткени ушундан баштап эле алар бири-бирин өлөөрчө жек көрөөрүн жана дайыма уруша берээрин сезишти. Кичи баласын эркелете жалап, жанынан чыгарбоого аракет кылды. Бирок агазууну кызыгуу кумары чыдатпай, бир нече мүнөт өтпөй эле кайрадан чалгынга чыкты да Боз Кемчет деген кишиге туш болду. Ал чочоюп отуруп алып, жанында жаткан кургак мох жана таякчалар менен бир нерсе кылып жатыптыр. Агазуу тигиге жакын барып карай баштады. Боз Кемчет эч кандай кастыгы билинбеген үндөрдү чыгарды эле, дагы жакындап барды. Аялдар менен боз балдар Боз Кемчетке таяктар менен бутактарды алып келип берип жатышты. Сыягы бир кызык нерсе болот окшойт. Агазуу ушунчалык кызыккандыктан тигинин коркунучтуу киши экенин унутуп, Боз Кемчеттин так жанына барды. Капстан эле анын колундагы мох менен чырбыктардын арасынан туман сыяктуу нерсе уюлгуп көтөрүлдү. Анан ошол тумандын арасынан асмандагы күнгө окшогон жандуу кызыл неме соймоңдоп чыга баштады. Агазуунун оттон кабары жок болчу. От баягы наристе кезиндеги жарык сыяктуу өзүнө тартып турду. Ал дагы жакыныраак сойлоп барды да Боз Кемчеттин күлгөнүн угуп, коркунучтуу эч нерсе жок экенин түшүндү. Анан жалынга мурдун тийгизип, тилин да чыгарып койду. Адегенде ал селее түштү. Мох менен бутактардын арасында бекинип турган белгисиз нерсе тумшугуна жабыша калды. Каңшылаган бойдон артка качты. Мунуккан кичи аркырап чулунуп, уулуна жардам бере албай калганына жаалданып, таяктын учунда туйлап турду. Ал эми Боз Кемчет болсо жан башын чаап каткырып, болгон окуяны баарын айтып, тигилер да каткырып күлүштү. Кишилер курчап алган агазуу болсо чочоюп отуруп алып, байкуш болуп каңшылады. Бул анын өмүрүндөгү эң катуу жан чыдагыс оору болчу. Боз Кемчеттин колунан пайда болгон күн сыяктуу жанды неме анын оозу мурдун куйкалап кетти.
Агазуу тынбай кыңшылап, анын кыңшылаганын көргөн кишилер ого бетер каткырышты. Ал мурдун жалаганга аракет кылды. Күйгөн мурдуна күйгөн тили тийгенде ого бетер ооруп, ан сайын кыңшылады. Анан өзүнөн өзү уяла баштады. Кишилер эмнеге күлүп жатканын түшүндү. Кээ бир жаныбарлардын күлкү эмне экенин, аларды шылдыңдап жатышканын кантип түшүнөрүн биз билбейбиз. Агазын укуда ушундай болду. Ал кишилердин шылдыңдаганын көрүп уялды. Анан бурулду да качып жөнөдү. Жан чыдагыс оорудан эмес, шылдыңдан качты. Анткени анын жарааты от тукунанда тереңирээк жана күчтүүрөөк болчу. Байлоодо жулунган энесин азыр өзүн шылдыңдабаган дүйнөдөгү жалгыз жанды көздөй безди. Күйгүм тартып төң кирди. Агасы болсо энесинин жанында жатты. Мурду менен тили дагы эле ооруп, бирок андан да күчтүүрөөк бир сезим тынчын алды. Ал коса болуп турду. Ичи сыздап, өзөн боюндагы үңкүрдүн бейкуттугу менен жымжырттыгын эңседи. Тынчы жок бир жашоо болуп кетти. Мында кишилер, эркектер, аялдар, балдар өтө көп болуп, баары ызы-чуу түшүп кыжырын келтирди. Иттер тынымсыз кабышып, талашып, ыркырап жатышты. Баягы өзүнө тааныш бейкут жалгыздык бүттү. Ал турсун бул жердин абасы да жашоого толуп тургандай. Агазуунун айлана тегереги бир тыным албай ызылдап, күйүлдөп кирди. Ушундан улам ал корунуп, тынчы кетип, дагы эмне болуп кетет деп күтүүгө аргасыз болду. Агазуу вигвамдардын арасында жүргөн, бир жолу түшүп кайра пайда боло калган адамдарды карап отурду. Ал айлана тегерегиндеги адамдарды кишилер өздөрү жараткан кудайларды карагандай тиктей берди. Алар бөлтүрүк үчүн улуу жаныбарлар, чыныгы кудайлар эле. Алардын кылган эткен иштеринен кудайдыкындай укмуш кудуретти көрдү. Алар акыл жеткис чексиз кудуретке ээ болчу. Жандуу жана жансыз дүйнөгө ээлик кылып, кыбыр эткендин баарын баш ийдирип турат. Кыймылсыз нерселерге жан киргизет. Кургак мох менен бутактардан күндөй болуп күйүп, ооз мурунду куйкалаган жашоо жаратат. Алар от ээлери эле. Алар кудайлар болчу. Туткунда Агазуу күн сайын жаңы нерселерди үйрөнө турган болду. Энеси байлоодо отурганда айылды түрө кыдырып, ар нерсени иликтеп үйрөнүп, тажрыйба топтой берди. Ал кишилердин көнүмүш адаттарын тез эле өздөштүрдү. Бирок мындай жакын тааныштык тоготпой калганга алып келген жок. Аларды канчалык көбүрөөк билген сайын, алардын күч кубатына ошончолук көбүрөөк ынана берди. Кудайына акыраат келтирип, өз колу менен курган альтарын уратканда адамдын жүрөгү сыздайт. Ал эми карышкыр менен жапайы ит мындайды билбейт. Кудайы эч качан чындык айланбаган, кыялдын туманында жашап, ай көлдүк менен кудуретке эгедер элес болгон адамдардан айырмаланып, киши жаккан оттун боюнда жылынып отурган карышкыр менен жапайы ит кудайынын жан дени бар экенин, мейкиндикте белгилүү бир орунду ээлеп, мезгил мыйзамына баш ийүү менен максатына жетээрин, өз парзын аткараарын билишет. Мындай кудайга ишенүү үчүн көп деле аракеттин кереги жок. Ал ишенимден эч нерсе тайдыра албайт. Мындай кудайдан эч кайда кете албайсың. Мына ал кош аяктап турат. Колунда кармаган таягы бар. Кудуреттүү, каардуу, ак көңүл. Анын сыры менен кудуретин үзүп алсаң, кадимкидей канага турган, жесең ар кандай эттен кем калбай турган кадимки дене каптап турат. Агазун укуда ушундай болду. Кишилер ага кадимки кудайлардай сезилди. Энеси кийчи сыяктуу эле алардын оозунан өз атын угаары менен аларга баш ийди. Чакырышса барчу, куушса кашчу, коркутушса жерге жабыша калчу. Анткени алардын ар бир калоосунун артында кудуреттүү күч болор эле да, ал соккулар менен таяктардан, учкан таштардан, ышкырып тийген камчылардан көрүнөр эле. Башка баардык иттер сыяктуу эле Агазууда аларга таандык болчу. Анын аракети алардын буйругуна жараша болчу. Каалашса денесин жанчып, тебелеп, каалашса кечирип коюшмак. Бул сабакты Агазуу дароо эстеп калды. Бирок аны өздөштүрүш кыйын болду. Анткени кадам сайын дуушар болгон нерселерге табияты көжөлүп каршы болду. Бирок көнүп кетиш кыйын, ыңгайсыз болгону менен өзү да билип билбей жаңы турмуштун жыргалыда бар экенин түшүнө баштады. Ал өз тагдырын алардын колуна тапшырып, жан сактоо жоопкерчилигинен кутулду. Ушунун өзү эле ал үчүн сыйлык болчу. Анткени жалгыз тургандан көрө башкага сүйөнүп турган дайыма жеңил эмеспи.
Бирок мунун баары эле бир күндө болгон жок. Кишиге дароо эле баш оту менен берилип кетүү мүмкүн эмес. Агазуу ата бабаларынын мурасынан баш тарта алган жок. Жапайы түндүктү унута алган жок. Кээ күндөрү токойго барып, алыска азгырган үндөргө кулак түрүп тура берчү. Кайра тынчы кетип, кооптонуп келчү да акырын аянычтуу кыңшылап кийчинин жанына жата кетет да анын тумшугун элбек тили менен эпилдетип жалап кирет. Агазуу индей сайылынын турмушун тез эле өздөштүрдү. Эт менен балык бергенде чоң иттер кандай ач көз, адилетсиз болоорун көрдү. Эркектер адилеттүү, балдар ташбоор болоорун билди. Ал эми аялдар боорукер болот экен. Алардан бир кесим эт же сөөгү алса болот. Күчүктөрдүн энелери менен бир-эки кабышкандан кийин агазуу бул жез кемпирлерге тийишпей эле койгон оң экен деп калды. Бирок баарынан да Лип-Липтин азабы өттү. Ал улуураак жана күчтүүрөөк болчу. Агазуу аны менен кармашкандан каччу эмес, бирок дайыма жеңилип калчу. Душманы өзүнөн өтө эле чоң эле. Лип-Лип анын артынан түшүп алды. Энесине мындайраак болсо эле тиги пайда боло калат да артынан ээрчип тийишип, жакын жерде киши болбосо кармаша кетчү. Ал мындай кармаштардан ырахат алчу. Анткени дайыма жеңип чыкчу. Бирок ага жашоонун жыргалы болгон нерсе агазуу үчүн азап эле. Бирок агазууну коркутуш да оңой болбоду. Дайыма жеңилсе да баш берчү эмес. Бирок мунун таасири болду. Ал каардуу болуп түн тартып кетти. Ал карышкы катары баштан эле каардуу болчу. Бирок жанагы тынымсыз куугунтук аны ого бетер күчөтүп жиберди. Баягы балалыгын, ак көңүлдүгүн, оюн караактыгын тышка чыгара албай жүрдү. Ал курбулары менен эч качан ойночу алышчу эмес. Анткени Лип-Лип жолотчу эмес. Агазуу күчүктөргө аралашаар менен Лип-Лип келе калып алыша кетчү да акыры кууп жиберчү. Ушундан улам агазуунун күчүктүк кыялы дээрлик жоголуп, өз курагынан ал да канча улуураак көрүнүп калды. Ал кулундай тойлаган күч кубатын оюндан чыгара албай түн тартып, бирок акылы өсүп жатты. Ал куулукту үйрөндү. Ал эми баарын ойлонуштурганга убакыт кенен эле. Иттерге тамак бергенде өз үлүшүн алганга тоскоолдук кылышкандыктан ашкан ууру болуп чыкты. Жан багыш керек эле. Агазуу тамакты ушунчалык кылдат уурдагандыктан индейт аялдардын башына келген балекет болду. Ал бүт айылды шимшип кыдырып, баарын көрүп, баарын укчу. Жагдайга жараша аракет кылып, баягы кас душманын көргөндө жаа бою каччу. Куугунтук башталган күндөр эле ал кас душманын сызга отургузуп, жыргап өч алды. Ал Лип-Липти баягы кийчи иттерди азгырып, кишилерден алыстатып барып кашкырларга салып берген ыкма менен алдап барып каардуу кийчиге салып берди. Лип-Липтен качып, бирок түз качпай вигвамдарды аралай качты. Ал жакшы чуркачу, өзү менен тең күчүктөрдөн ал турсун Лип-Липтен да кыйын чуркачу. Бирок бул жолу көп ашыкпай, Лип-Липти бир секиримге чейин жакын кое берип келатты. Агазууну кызый кууп, такындап калган Лип-Лип баарын унутуп койду. Эсине келе түшкөндө кеч болуп калган эле. Вигвамды айлана берип, учкан бойдон байлоодо жаткан кийчиге кабылды. Коркконунан кыңшылап ийди. Кийчи байлоодо болгону менен андан кутулуш оңой эмес болуп чыкты. Качып кетпесин деп дароо жерге жыкты да денесине тиштерин матырды. Лип-Лип акыры тоголонуп кетип кутулду. Жүнү саксайып, жан дени сыздап ооруду. Кийчинин тиши тийген жерлердеги жүндөрү салбырайт. Анан оозун арандай ачып, күч үкчөсүнөн уулу уңшуп ийди. Бирок агазуу аны уулута койгон жок. Качырып барып, душманын арткы буттан алып кетти. Лип-Липке алышмак кайда, качып берди. Тиги болсо артынан сая түшүп, вигвамына жеткенче кууп барды. Индейт аялдар ажыратып калышты. Жаалданып, кутуруп кеткен агазуу мөндүрдөй жааган таштардан улам гана кетүүгө аргасыз болду. Боз кемчет эми кача койбос деп кийчини байлоодон бошоткон күн да келди. Агазуу энесинин бошотулганына абдан сүйүндү. Энесин жан ала калбай сүйүнүп ээрчип, айылды кыдырып жүрдү. Эми Лип-Липта жакын жолой албай калды. Ал турсун агазуу түгүн түктөйтүп, ыркырап барганда да даап алыша алган жок. Ал өзү жиндемес болгондуктан азыр кое туруп, агазуудан жалгыз жолукканда өч алайын деп чечти. Ошол күнү кийчи менен агазуу айыл четиндеги токойго барышты. Агазуу энесин акырында азгырып баратты. Ал токойдун четине жетип токтой калганда, андан ары алып кеткенге аракет кылды.
Баягы өзөн, үңкүр, бейпил токой ак азууну чакырып жатты. Ал болсо энеси менен кеткиси келип турду. Бирок бир аз бара түшүп токтоду да артын карады. Энеси кыймылсыз турду. Ак азуу кыңшылап ойноп, бадалдарды аралай чуркап, бир маалда кайрылып келип, энесинин тумшугун жалады да кайра ойноктоп чуркап кетти. Бирок ал дагы эле кыймылсыз тура берди. Ак азуу токтой калып, энесин карады. Анын айылды кыйла карап турганын көрүп, жанагы пайда болуп калган өжөрлүгү менен чыдамсыздыгы жок болуп баратканын сезди. Алыскы мейкиндик чакырып турду. Муну энеси да туйду. Бирок ал башка бир чакырыкты, от менен кишилердин чакырыгын даанараак угуп жатты. Бардык жаныбарлардын ичинен бул чакырыкка карышкыр менен жапайы ит гана жооп берет. Анткени бул экөө бир тууган. Кичи бурулду да акырын айылга карай желип жөнөдү. Айыл аны байлоодон да катуураак кармап турду. Кудайлар көзгө көрүнбөгөн сырдуу жолдор менен канчык карышкырга ээлик кылып кое бербей турушту. Ак азуу кайыңдын көлөкөсүнө отура калып кыңшылап ийди. Кайың жыттанып, аба токойдун жыпар жыттарына толуп, туткундан мурунку ээн эркин жашоону эсине салып турду. Бирок ак азуу кичинекей бир күчүк болгондуктан ага жапайы түндүктүн же кишинин чакырыгына караганда энесинин чакырыгы даанараак угулуп турду. Ал энесине таянып үйрөнгөн. Көз карандысыздык али алдыда болчу. Ак азуу ордунан турду да көңүлсүз айылды көздөй жөнөдү. Бирок жолдо бир-эки жолу токтоп, токойдон эшилген чакырыкка кулак төшөдү. Жапайы түндүктө эне бала көпкө чогуу жашабайт, бирок кишилер кээде аны ансайын кыскартып жиберишет. Ак азуунуку да ушундай болду. Боз кемчет 3 бүркүт деген индеецке карыз болчу. Ал болсо Маккензи дарыясы менен жогору жактагы чоңкул көлгө кетип бараткан эле. Бир кыркым кызыл кездеме, аюнун териси, 20 патрон анан кичи карызды төлөгөнгө кетти. Ак азуу 3 бүркүттүн кичини кайыкка салып жатканын көрүп, артынан түшкүсү келди. 3 бүркүт аны жээкке чыгара урду. Кайык узай берди. Ак азуу сууга секирип, боз кемчеттин кыйкырганына кулак салбай артынан сүзүп жөнөдү. Ал кишинин үнүн да тоготподу. Анткени энесинен ажыроодон ушунчалык корккон эле. Бирок кудайлар өздөрүнө баш ийгенге көнгөндүктөн каарданган боз кемчет кайык менен ак азуунун артынан түштү. Качкынга жетип, жалдан кармап суудан алып чыкты да бир колу менен кармап алып сабай баштады. Катуу сабады. Колу оор болчу, соккусу да таамай болуп үстөккө босток тийди. Туш тараптан тийген соккулардан улам ак азуу бузук маятниктей ары бери бултаңдап жатты. Ар түркүн сезимдер келди. Адегенде таң калып, анан корко баштады да акырында каңшылап жиберди. Бирок дароо жаалы келди. Эркин табияты кылгылыкты кылды. Оозун араандай ачып, каарданган кудайга тике карап аркырады. Кудай ого бетер жинденди. Соккулар ансайын күчөп, денесин ого бетер оорута баштады. Боз кемчет ак азууну тынбай сабай берди. Тиги болсо тынымсыз ыркырады. Экөөнүн бири жеңилиши керек болчу. Акырында ак азуу жеңилип берди. Ал кайра коркуп калды. Киши аны өмүрүндө биринчи жолу чындап сабады. Аз ыркы менен салыштырганда кокусунан тийген таяктар, таштар эркелеткендей болуп калды. Ал азыр жеңилип, кыңшылап, улуп кирди. Адегенде сабаган сайын кыңшылап ийсе, бара-бара соккулардын ыргагына шайкеш келген уулуган үнгө айланды. Акыры боз кемчет оң колун ылдый түшүрдү. Ак азуу абада чүпүрөктөй асылып кыңшылап турду. Ээси буга ыраазы болду окшойт, кайыктын түбүнө ыргытып койду. Кайыкты агым бир топ ылдый алып кетип калган эле. Боз кемчет калакталып шилтеп керди. Ак азуу ага жолтоо болуп жатты. Тиги аны жини келип тээп жиберди. Ушул учурда баягы эркин табияты үстөмдүк кылып кетти да тигинин мокасин кийген бутуна тишин матырды. Эми мурунку сабаган кеп болбой калды. Боз кемчеттин каарын көргөн ак азуунун жүрөгү түшүп калды. Бул жолу боз кемчет аны оор калак менен сабады. Ал кичинекей денесинин соо жери жок кайыктын түбүндө жатты. Боз кемчет аны буту менен дагы бир жолу тээп жиберди. Бул жолу ал кайра бутуна асылган жок. Ал туткундуктун экинчи сабагын алды. Эч качан, эч кандай жагдайда Кудайдын өз ээңдин денесине тиш салууга болбойт. Кудайдын денеси ыйык. Ак азуу сыяктуулар аны тиш тийгизип булгаганга даабайт. Бул эч качан кечирим берилбей турган оор коркунучтуу күнөө болуп эсептелет.
Кайык жээкке келип токтоду. Бирок ак азуу боз кемчеттин буйругун күтүп, каңшылап кайыктын түбүндө жата берди. Ал ак азууну алып туруп жээкке ыргытып жиберди эле учуп барып жерге капталы менен былч дей түштү. Бүткөн бою калтырап титиреп, араң турду да кыңшылап ийди. Жээктен баарын карап турган Лип-Лип атырылып келип баса калды да тиштерин матырды. Ак азуу алы кетип калгандыктан коргону да алган жок. Боз кемчет келип Лип-Липти тепти эле, ал бир топ жерге учуп барып түштү. Минтпегенде ак азуу оңбой калмак. Бул кишинин адилеттүүлүгү эле. Ак азуу бүткөн бою сыздап, ооруп, коркуп жатса да, кишиге ыраазы болбой кое албады. Ал боз кемчеттин артынан ээрчип вигвамына барды. Ошондон баштап жазалоо кудайлардын иши экенин, аларга баш ийген жаныбарлар андай кыла албай тургандыгын түшүнүп калды. Ошол түнү айыл тынчыганда ак азуу энесин эстеп куса болду. Ал ушунчалык катуу куса болгондуктан боз кемчетти ойготуп ийип, андан таяк жеди. Ушундан кийин ал кишилер турганда ичинен куса болуп, токойго барганда гана каалашынча уулуй турган болду. Ушул мезгилде ал баягы үңкүр менен өзөнгө чакырган үндү ээрчип кетип калышы мүмкүн эле, бирок аны энесинин элеси кармап турду. Мүмкүн ал кишилер аңчылыктан кайткан сыяктуу айылга кайра келип калаар. Ошентип ак азуу кичини күтүп туткунда калып калды. Бирок туткундагы жашоо андай деле жаман эмес болчу. Мында кызык нерселер көп болчу. Дайыма бир окуя болуп турчу. Кудайлардын таң калаарлык жоруктары түгөнчө эмес. Ак азуу болсо баарын билгенге дилгер эле. Мындан тышкары ал боз кемчет менен тил табышып алды. Андан тил алып, айтканды так аткарууну талап кылышчу. Ал муну өздөштүргөн соң кудайлар ачууланбай, урбай да калышты. Кээде боз кемчет ага өзү бир кесим эт ыргытып, жеп бүткөнчө башка иттерди жолотпой турчу. Ушул бир кесим эт ал үчүн абдан кымбат эле. Ал эмнегедир аялдардын колунан алган 10 кесим эттен да кымбатыраак болчу. Боз кемчет ак азууну бир да жолу сылап эркелеткөн жок. Мүмкүн анын оор колу, мүмкүн анын адилеттүүлүгү менен күч кубаты, мүмкүн ушунун баары таасир эттиби, ким билсин, айтор ак азуу өзүнүн түнт кожоюнуна берилип баратты. Кандайдыр бир чыккынчы күчтөр билинбестен ак азууну туткундун жиби менен чырмап, таяк же муштум сыяктуу таасир эте баштады. Илгертен карышкырларды кишинин отун алып келген инстинкт тез өөрчүйт. Ал ак азууда да өнүгүп келатты. Азыркы жашоосунда кайгы капа көп болгону менен айыл ага барган сайын кымбат боло баштады. Бирок ал өзү муну сезген да жок. Ал кичини эстеп куса болуп, келип калаар деп үмүт кылып, мурунку эркин жашоосун эңсеп жүрдү. Лип-Липтин азабынан ак азуу табиятта боло тургандан да алдаганча тажаал жана каардуу болуп кетти. Каардуулук албетте ага мүнөздүү нерсе болчу. Бирок ал азыр чектен чыгып кетти. Анын жаман экенин кишилер да билип калышты. Айылда иттер ажылдап өрүп, талашып кетсе же этин уурдаткан аялдардын чайылдап калса, мунун себепкери ак азуу экенинен эч ким шектенчү эмес. Кишилер эмне үчүн мындай болуп жатканын териштиргенге аракет кылышкан жок. Алар натыйжасын гана көрүшчү. Ал эми натыйжа болсо жаман эле. Ак азуу алдамчы, ууру жана уруштун баарын баштаган чаарбаш катары белгилүү болчу. Жини келген индеец аялдар аны карышкыр дешип, бир күнү арка мойну алдында калат деп коркутушчу. Тиги болсо мунун баарын угуп, байкап, таяктан же таштан буйтап кеткенге даяр болуп турчу. Ак азуу өзүн айыл тургундарынын арасында азгын сезип калды. Жаш иттердин баары Лип-Липти туурашчу. Ак азуу менен алардын ортосунда кандайдыр бир айырмачылык бар болчу. Сыягы алар анын жапай экенин сезип, ит менен карышкырдын ортосунда дайыма боло турган инстинкт түрүндөгү кастык пайда болсо керек. Кандай болсо да алар Лип-Липке кошулушту. Ак азууга каршы согуш жарыялаган иттердин да аны уланта берүү үчүн олуттуу себептери бар эле. Алардын баары анын курч тиштери менен таанышып чыгышты. Калыстуу үчүн айтып коюш керек. Ал тигилерге эки эсе кылып жооп кайтарчу. Жекеме жекеге чыкса, ал көп иттерди коймок эмес, бирок мындай мүмкүнчүлүк жок эле. Кармаш башталары менен айылдын жаш иттери чогула калып, ак азууну талап кетишчү. Иттердин үйүрү менен кармашып жүрүп, ал эки маанилүү нерсени үйрөндү. Үйүрдөн дароо качып, бир душман менен калыш керек да, аны мүмкүн болушунча тезирээк жана көбүрөөк жарадар кылыш керек. Туш тараптан кол салган душмандарга туруштук берип, жыгылбай туруу, жанды сактап калуу деген сөз эле. Ошондуктан ак азуу бул өнөрдү мыкты үйрөндү.
Ал мышык окшоп эч качан жыгылчу эмес. Ал турсун чоң иттер жөөлөп киргенде да артка секирип, бойтай коюп жыгылбастан бекем турчу. Иттердин уруш алдындагы бир жүрүлгөсү бар. Алар ыркырап, түгү тик туруп, ары бери бири-бирин тооруп басышат. Агазуу мунусу жок эле баштачу. Анткени кичине кечеңдесе эле жаш иттердин баары чогула калчу. Ишти дароо бүтүрүш керек да, качыш керек. Ошентип ал өз ниетин билдирбегенге үйрөндү. Душманына капыстан кол салып, тиштеп, үзүп чулуп алат. Анын даяр болушун күтүп отурбайт. Ушинтип отуруп тез жана оор жарадар кылганды үйрөнүп алды. Мындан тышкары агазуу душманга элебей турганда капыстан кол салуунун маанилүү экенин аңдады. Ал өзүнө келгенче ийинин алжайта тиштеп, кулагын жара чайнап койсоң, иштин жарымы бүткөн болот. Анын үстүнө элебей турган итти жыгып алуу оңой. Жыгылган соң анын эң талуу жери моюну ачык калат. Агазуу бул жерди жакшы билчү. Бул карышкырлардын көптөгөн муундары аркылуу келип жаткан билим эле. Анын кол салгандагы ыкмасы мындай эле. Биринчиден, жалгыз жүргөн итти тапчу. Экинчиден, күтүүсүз кол салып жыкчу. Үчүнчүдөн, тамактан алчу. Агазуу али жаш болгондуктан али каты элек жаагынын өлтүргөнгө чамасы жетчү эмес. Бирок айылдагы көп күчүктөрдүн тамагында анын тиштеринин издери бар эле. Бирок баары бир жолу душмандарынын бирин токойдон кармап алып, тамактан алды да өлтүрүп койду. Кечинде айыл ызы-чуу түшүп калды. Анын жоругу белгилүү болуп, кабар өлгөн иттин ээсине жетти. Аялдар агазуунун ууру экенин айтып, ызылдап чыгышты. Боз кемчеттин эшигинин алдына эл чогулуп калды. Бирок ал кылмышкер отурган вигвамынын эшигин бекем жаап, аны уурлаштарынын колуна салып берүүдөн баш тартты. Агазууну кишилер да, иттер да жек көрүп калышты. Бул мезгилде ага тынчтык беришкен жок. Ар бир ит ага тишин кайрап, ар бир киши аны уруп жүрдү. Туугандары ыркырап, кудайлар болсо каргап шилеп, таш менен каршы алып жүрүштү. Ал дайыма сак болуп, мүнөт сайын кол салганга, чабуулду кайтарганга же буйтай койгонго даяр болуп жүрдү. Чагылгандай тез кыймылдап, дароо кол салып же дароо артка кетчү. Ыркыраганга келе турган болсок, ал айылдагы бардык чоң кичине иттерден коркунучтуураак ыркырачу. Ыркыроонун максаты душманды эскертүү же коркутуу. Анан калса аны качан пайдаланышты да билиш керек. Агазуу муну жакшы билчү. Болгон каарын, ачуусун төгүп ыркырачу. Титиреген таноолору, тик турган жүлүү, тиштеринин арасындагы жыландай соймоңдогон кызыл тили, жапырылган кулактары, калтыраган эриндери, арсайган тиштери көп иттердин демин өчүрчү. Агазууга капыстан кол салышканда көз ачып жумганча баарын ойлонуштура койчу. Бирок бул тыным көп учурда бир топко созулуп, душманы кармаштан баш тартчу. Агазуу ушинтип ыркыраганда ал турсун чоң иттер да даай албай тынч кетип калышчу. Аны үйүрдөн кууп, ага каршы согуш жарыялаган жаш иттер эми баракетке кабылышты. Алар эми үйүрү менен гана жүрүп, жалгыз жарым жүрө албай калышты. Агазуу буга жол берген жок. Анын аңдыганынан корккон жаш иттер жалгыз жүрө алышчу эмес. Лип-липтен башкасы коркунучтуу душмандан биригип коргонуу үчүн үйүр менен жүргөнгө аргасыз болуп калышты. Дарыя жака жалгыз барган күчүк же өлчү же буктурмадан чыга алган бөлтүрүктү көрүп кыңшылап, айылды башына көтөрчү. Бирок агазуу жаш иттер үйүр болуп жүрүш керек экенин түшүнгөндөн кийин алардан өч ала берди. Ал тигилерди аңдып туруп жалгыз калганда кол салчу. Алар болсо үйүрү менен жабылышчу. Агазууну көрөрү менен жабылып, кууп алышчу. Мындайда күлүктүгүнөн гана кутулуп кетээр эле. Бирок кызып кетип, өтө алдыга кеткен иттин шору катчу. Агазуу дароо бурулуп, үйүрдүн алдында келаткан итке кол салчу. Мындай учурлар көп болчу. Анткени куугундун кызыгына кирген иттер баарын унутуп калар эле. Ал эми агазуу токтоолугун эч качан жоготчу эмес. Улам артын карап коюп, бурула калып тең туштарынан өтө алдыда келаткан куугунчуну баса калууга даяр болуп кете берчү. Жаш иттер дайыма ойногусу келип турат. Душмандары согушту ушинтип кызыктуу оюнга айландыруу менен анын ушул кумарын кандырышчу. Ошентип агазууга аңчылык кылуу алардын сүйүктүү оюнуна айланды. Бирок бул оюн тамаша эмес эле. Кээде ал өтө опурталдуу болчу.
Ал эми алдына ит салбаган агазуу тобокелге салгандан коркчу эмес. Энесин кайра келип калар деп күтүп жүргөн маалда иттердин үйүрүн токойго көп азгырып барчу. Иттер ага жете алчу эмес. Агазуу ызылдап үргөндөн улугандарынан алардын кайсыл жерде экенин билип турчу. Өзү болсо баягы ата энесинин бөөрү желишине салып, токойдун ичи менен көлөкө сыяктуу шырп алдырбай кете берчү. Анын үстүнө жапайы түндүккө иттерге караганда жакыныраак болуп, анын сырларын жакшыраак түшүнчү. Ал көбүнчө мындай амал кылар эле. Өзөндөн кечип өтүп, изин жашырып койчу да таппай калган куугунчуларынын айласы кетип үргөндөрүн угуп, чытырман токойдо жата берчү. Кандаштары да, кишилер да жек көргөн, баары менен касташкан агазуу тез бирок бир жактуу өсүп келатты. Мындай жашоодо ак көңүлдүк, жакындык сыяктуу нерселер болушу мүмкүн эмес эле. Мындай нерселерди ал билчү эмес. Күчтүгө баш ий, алсызды эс, анын билген мыйзамы ушул эле. Боскемчет Кудай, ал күчтүү болгондуктан агазуу ага баш ийчү. Ал эми өзүнөн жашыраак, кичирээк иттер чабал болгондуктан аларды жок кылыш керек. Анда көп учурда өмүрүнө коркунуч туудурган, опурталдуу коркунучтарга каршы турууга жардам бере турган сапаттар өсүп жатты. Арык, жип сыяктуу ийилчээк денесинен темирдей булчуңдары байкалып турчу. Шамдак айлык, куулук жагынан ага эч ким тең эле алчу эмес. Күлүктүгү жагынан алдына ит салчу эмес. Бардык иттерге караганда чыдамкайраак, каардуураак, каталыраак жана акылдуураак болчу. Кармашканда аяоо дегенди да билчү эмес. Ал ушундай болушу керек эле. Антпесе өзү туш болгон мындай кас чөйрөдө жашап кете алмак эмес.